Жооп берейинби? Рахмат Мадумаров Адахан. Бүтүн Кыргызстандан. Менде экиле кыска суроо. Биринчиси. 20-жылкы социалдык фонддун бюджетинин аткарылышына эмне себеп болду ушундай 2 жылга кечигип атканына? Адахан Кимсанбаевич, социалдык фонд бюджеттик кодекс боюнча 20-жылдын бюджетинин аткарылышын сентябрь айында өкмөткө киргизип, октябрь айында жогорку кеңешке киргизген. Жогорку кеңеште баягы шайлоолор болгон үчүн бир окууда эле каралып калып, мына яна экинчи сазыв, мына экинчи окууда карап атасыздар да. Экинчи суроо бул суроо эмес, бир сунуш катарында болот. Илгери жылкычылардын, койчумандардын, чабандардын аялдары күйөөлөрү менен тең-метең иштеп жүрүшкөндө, мына ошолордун мындай пенсияга чыгуу маселеси проблема жаралып атат ушул кезде азыр. Ошолордун күйөөлөрү менен тең-метең иштеп, бүтүндөй эмгекчи ошол энелердин, чабандардын, жылкычылардын, малчылардын аялдарынын пенсияга чыгуу маселесин караштырып көрсөк болобу ушул 22-жылдын бюджетинин эсебине? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз да бул урматтуу Надира Азимовнанын менен коюп аткан көйгөй маселе бир да. Анткени азыркы учурда биздин азыркы пенсия социалдык фонддун топтолушу жана төлөмдөрү пенсияга жанагындай бөлүштүрүү азыркы учурда калыстык болбой атат. Акыйкатсыздык да көп болуп атат. Сиз айткандай, иштеп аткан өмүр бою иштеп, өмүр бою ошол соцфондко төлөмдөрүн, салымдарын кошкондор дагы бир акча алып атат. Анан кийин иштебей эле бекерчилер же болбосо иштеп жүрүп, бирок төлөбөй калгандар дагы сөзсүз түрдө жанагындай бир пенсияга чыгып атышат. Ошондуктан азыркы учурда албетте мындай дисбаланс бар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Аны сиздер мурдатан эле көрүп, ушул баланча бир жылы ошондой жерге барып такалабыз деп айтканыбыз ошол келип атат. Өзгөчө албетте эмки жылы билесиздер, 1-январдан баштап бардык пенсиялар прожиточный минимумга дагы тең болуш керек. Ошондуктан азыркы учурда биз өткөн жумада бир тегерек стөл социалдык фонд уюштуруп, бардык эксперттерди, коомдук ишмерлерди, жана жеке менчик пенсиялык фонддорду да чакыртып, азыркы учурда бир талкууланып атат. Албетте сиздер менен келип кеңешип, сиздердин ортоңуздарга, алдыңыздарга салабыз бир канча вариант. Бир чечкиндүү бир чараларды көрбөсөк, жанагындай сиз айткан малчылардын аялдары эле эмес, өздөрү малчылар өздөрү пенсиясыз калышы мүмкүн болуп атат. Өткөндө комитетте каралып атканда бир сунуш айттым эле, мына жердин салыгын канча бир жылга токтоттуңар. Социалдык төлөмдөр жердин салыгына байланган эле. Мына ошол жердин салыгын пенсионерге таандык болгон жерлерди келиндерине, небере, уул кыздарына жазып коюу жагы канча пайыз болуп атат Кыргызстанда азыр? Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча маалыматты биз тактап берели, бизде бул боюнча маалымат жок. Өкүнүчтүү эмне үчүн? Себеп биз элдин социалдык катмарын аныктоодо аябай чоң көмөк болмок бул, жардам болмок. Кийинки пенсияга сиздерге прогноз жасаганга да керек болмок. Кийинки жылы канча киши СП1 менен калат, СП2 менен канча киши чыгат деген прогнозго аябай чоң жардам болмок. Сиздерде так сан болуш керек да. Мен ушул каалоом менен сиздерге азыр пайда жок. 20-жылкы, 21-жылкы бюджетти карап, аны бекитүү, бекитпөө дегенден өтөр иш өттү, кетер иш кетти. Бирок кийинки жылдарга сиздерде ушундай так прогноз болушу керек. Канча пенсионерге таандык болгон жерлердин эсебинен социалдык төлөмдөрдүн ушул үйүндө иштебей аткан, азыр Эдил мырза айткандай иштебей эле, бирок пенсияга акча чегерилип аткандардын санын билишиңиздер керек да. Ооба, тактайбыз, баарын жасайбыз бул ишти.